Esingizde болсын, бизнес жасау бұл дайым тобокел. Көпчүлүк бизнестерде акча кириш керек болот, тобокелге барыш керек болот. Бул дайым тобокел. Өзгөчө инвестор менен иштөө, бул да өзүнчө тобокел. Кимдир бирөө сизди сабактарында кандай бир академия жана башка сабактар сизге айтышы мүмкүн, кел коркпой башта тобокелге бар деп. Бирок тобокелди дайым эске алыңыз, тобокел сизде дайым оюңузда болсун. Тобокелге барбай нолдон баштаса болчу бизнестер толтура. Бирок бир убакта мен көптөгөн адамдарды бизнес жасагандарды көрүп жүрдүм. Мисалы үчүн менин бир таанышым bir инвестор менен бизнес баштады, сапфирди Россиядан Кытайга ташый баштады. Акыр аягы Кытайлар аны алдап койду. Акыр аягында 20 000 долларга банкрот болду дагы. Анын инвесторлору аны менен соттошуп туруп, аны түрмөгө отургузуп койду. Мына бир бизнес баштайм деп, башында айткан, мен аябай көп бизнес жасап көрдүм, эч ийгиликке жетпедим. Мына ушул жерден байып атам, мына өсүп кеттим, мына гүлдөп кеттим деген болчу. Бирок акыр аягы түрмө менен бүттү. Эмнеге? Эмнеге дегенде, ошол тобокелде ал даяр эмес болду. Ошол тобокелде болбой калса, ишке ашпай калса проектisi, ошону кайсы жактан төлөйм деген ал жерде анын жообу болгон жок. Акыр аягы түрмө менен бүттү. Ошон үчүн тобокелге баруудан, акча киргизүүдөн, кандайдыр бир мен тез батпайып кетем деп ойлоштон мурун ошол акчаны мен инвестордон алсам, ал иш болбой калса, мен кайсы жактан төлөп берем деген сизде суроого жооп болуш керек. Эгерде сиз төлөп бере албасаңыз, анда сизге андай тобокелге барчу бизнестер менимче туура келбейт. Анын ордуна сиз нолдон баштаса болчу бизнестерди караңыз. Мисалы үчүн биз нолдон баштаганбыз, нолдон баштаса болчу бизнестер көп эле бар, издесеңиз чыгат. Бизде эч кандай акча киргизбестен, тобокелге барбастан, эгерде колуңуздан келбей калса, сиз эч кандай жоготууга учурабайсыз жана инвестор издеп тобокелге барып отурбайсыз. Акыр аягы ийгилик жаратып отуруп, сиз керектүү акчаны таап алып, андан кийин башка бизнестерди ачсаңыз болот. Биз да ушундай кылганбыз. Биз нолдон баштап керектүү сумманы таап, бир нече бизнестерди ачып көрдүк. 8ге жакын бизнес жасап көрүп, ал болбой алган бизнесте биз күйүп, карызга батып, отуруп кетип, же түрмөгө отуруп калган жокпуз. Эмнеге дегенде, тобокелди туура пландаштырганбыз. Алгач керектүү акчаны топтогонбуз, тапканбыз, нолдон баштап алып, анан кийин керектүү бизнестерди ачканбыз. Сиз дагы тобокелге баруудан мурун ушул нерсени ойлонуп көрүңүз. Эгерде сизге нолдон бизнес баштоо мүмкүнчүлүктөрү кызык болсо, анда катталабыз, лайк басабыз жана комментарийге жазабыз.